Ашырбек Мойдунович, менин дарегиме Нокат районунун Кулатов айыл өкмөтүнөн элдеринен арыз келип түштеле. Ал арызда аларды айтат, биздин жолду качан асфальт төшөлөт экен депчи. Себеби дегенде бизде башка айылдарга окшоп, же шаарлыктарга окшоп бизде ошол асфальт жолдо жүргүбүз келет. Эмне үчүн биздин же бирдемкебиз кемби алардан дегендей суроолор берип, кат жөнөтүштө кайрылуу. Демек ошол Кулатов айыл өкмөтүндө жолдун аты Додоң Салиева Абшырсай жол экен. Ошого 2,5 километрди ушул 2017 жылдагы жол транспорт министрлигинин асфальт төшөө планына киргизип беришини суранган арыз келип түштү. Ошондуктан ушул жолду көңүлгө алып, ошол айылдагы жашаган элдерге дагы бир жакшынакай шарт түзүп берүүнү мен өтүнүп кетет элем. Андан тышкары, мен өткөндө Кызылкия көмүр акционер коомунун 3 айыл өкмөтүнүн даттануусуну айттым эле, айыл өкмөтүнүн жетекчилеринен. Себеби ал жерде ошол 40 кол гипс кенини казууда ошол айыл өкмөттөргө эч кандай төлөмдөр, салык төлөмдөрү түшпөй жаткандыгын маалымдап. Бирок мага өнөр жай энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынан жооп келиптир. Ошо мен айткан эле сөздөрдү жазып кайра жөнөтүп бериптир да. Мен ошол жерден суранганмын. Ошол жерде комиссия түзүп, жанагы айткан 3 айыл өкмөттүн жетекчилерине ошол жерге кошуп, башка кызматкерлерден дагы техинспекциядан кошуп, комиссия түзүп, барып текшерүү жүргүзүш керек ал жердечи. Себеби дегенде ошол жердин жайгашкан кенди ошол мен айткан акционердик коом жеке менчикке алып алыптыр. Бүгүнкү күндө андай мыйзамда жок. Андан тышкары ошол жерде Абшыр 1 разрез деген кен ачылган. Ал 10 жылдан бери мында жатканда 1 килограммдагы көмүр өндүрбөйт. Эмне үчүн алдын жоопкерчилигин карашпайт? Башка мекемелерде же башка ишкерлер 1 жылы көмүр казбай калган болсо, алардын лицензиясын тартып алышат. А буларга эч кандай текшерүү дагы барбайт, каралбайт дагы. Ошолордун бардыгын комиссия түзүп, текшерүү беришини мен өтүнүп кетет элем.